Барс деген айғырмақ. Францияда туылған, Европада чабылып жүрген күлік. Англис породасындағы. Английская верховная порода дейді. Жоғарғы англис породасы күлік. Бұл эми Америкада туылған американский рысак. Бұлар более утонченный келет екен. Чем российский, рысистый, буденовский рысактарға қарағанда бұл утонченный, более легкий келет екен, американский рысактар. Туғандар, біз сіздерге бүгін асыл тұқым арғымақты көрсетіп береміз. Қарап тұрыңыздар, бұл барс атты арғымақ. Жоғарғы англис породасындағы күлік жылқы. Францияда туылған, Европада күлікке чабылып жүріп, учурда Қырғызстанға жетіп келді. Замир байке өзі алып келді бұл жаққа. Азыр біз қороосундабыз. Замир байке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Біз фермаңызға келдік эми. Койлорду, бир канча кочкорлорду көрсөттүк. Мына ошо жылкыларды көрсөтөлү дедик. Барс аттуу аргымак экен, Эми барс жөнүндө өзүңүз айтып бериңизчи. Бул барс өзү Францияда туылып тур да. Франциядан чыккан экен. Анан Франциядан Казакстанга келип, Казакстандан бизге биякта бир байкеме келет. Байкем бир 2-3-4 жыл колдонуп, анан мага келди да бул. Азыр мунун жашы канчада эми? Бунун жашы азыр 12 жашта. 12 жаш. Сизде балдары барбы? 2 жыл, 3 жылга кетти, колдонуп атам, өзүм элеме кошуп. Кудай буйрса кулдары жакшы. Жакшы түшүп атат. Эми биз Англиядан келген жылкыларды билебиз. Эми көбүнчө күлүктүктөн чыгып калгандан кийин келет да. Бизде казак туугандар күлүктүктөн чыгып калгандан кийин колдонуу үчүн алып келишет экен. Сиздики кандай эми? Бул жака келип калуу историясы негизи Европада чабылып жүргөн дедиңиз, документи бар. Анан бу интернетке кирип жазса, кайсы линия, энеси кайсы линиядан бар жазылып турат дедиңиз. Барс деп эле издесе. Мүчө келбеттерин көрсөтүп коеюн. Ошондо азыр Кыргызстанда ушундай Европадан чабылып келген жылкылардан сиздин барс бар, Карабалта Рамыс байкенин бастабы бар. Бирок туулуп келип калган бул кахарман бар, Мунун бою канча чыгат эми? Бою 1.65 бар да. 1.65. Сиз нелерге колдонуп көрүп атасыз эми? Бул аңгыл арап бээлери кошуп атам. Сизде да күлүк бээлер бар, ошолордон чыгат. Бээлер бар, ошолорго кошуп азыр Кудай буйрса кулдары түшүп атат. Алар талаада. Алар талаада. Табуреткасы менен. Мун буттары жарайбы азыр эми? Эми булар ат чабышка азыр эми ушул болбойт, жарабайт, бул тök эле тукум алыш үчүн колдонот. Өзүңүз колдоносуз. Буйруса, балдары жакшы эле береби? Балдары, кулундары жакшы түшүп атат, Кудай буйрса. Ойдо Кудай. Сиз кем жаш экен да эле балдары. Эми чыгат бөрүсү, эми көрүнөт. Башы полторашка да азыр. Эң чоң. Жакшы экен. Таза кандуу англис жылкысы. Францияда туылган дейт. Менимче кызыккандар деле көп болсо керек. Билген, уккан кишилердин баары кызыгып сурашат. Уруктка коелу деп. Эми планда жокпу? Таза кандуу англис бээлерин алып келип импорттоп мүмкүнчүлүгү бар бекен эми? Же өтө кыйын нерсе бекен бул? Кыйын деле эмес. Азыр эми бизде 21-кылым эмеспи? Бүт бары болот. Кана бир аз башын көтөрүп коюңузчу, уктайт го, биздин чарчаган окшойт бээ куй берип. Бирок көкүрөктөр көкүрөк экен, Караңыздар. Азыр эми англис жылкылары мына биринчиден болуп кахармандын балдарын көрдүк, Кыргызстанда улактар жарып атат. Ошодон кийин башталды. Буюрса сиздики да чыгып калат экен да. Кудайым буйрса деп атабыз. Насип кылсын. Туугандар, данчактан мурун американский рысак күлүк жылкы бар экен. Ушуну да көрсөтүп коелу. Турушуну караңыздар. Замирбек, айтыңыз. Америкада туылган.
Бул эми Америкада туулган американский рысак. Булар более утонченный келет экен. Чем российский рысистый буденовский рысактарга караганда бул утонченный, более легкий келет экен американский рысактар. Бул башы тоже Казакстанга келет, Казакстандан бизге Кыргызстанга келет. Анан сиздин колуңузга? Анан менин колума келди. Бул канча жашта эми? Бул 11 жаш. Бул 11 жаш. Бирок чындап жеңил келет экен, э? Мунун аты кандай эми? Ат кличка койгонсузбу? Кличкасы бар, Цезарь. Цезарь. Бул да племенной документ менен. Бул да документ менен племенный. Линиялар чыгабы Хромдон, Google'дан издесе? Линиялар чыгат, Сиздер туугандар любой эле күлүктө чабылган атты жанакы ипподром деп бир сайт бар го. Любой күлүктү жазсаң линиясы чыгат, Бул да ошондой чыгат. Чабылып жүргөн да бул дагы. Бул да чабылып жүргөн. 11 жаш дедиңиз. 11 жаш. Мундан уруктук алдыңызбы? Мындан Кудай буйрса быйыл коштум бейлерге. Кийинки жылы түшөбү балдар? Кийинки жылы могу келаткан жылы түшөт да Кудай буйрса. Барса экөөнүн балдарын көрөт экенбиз да. Мунун бою канча чыгат эми? Цезарь келди, кайтып тутуп келди. Боюн айттык ба айтпадыкпы? Бою 1,70 бар. 1,70. Бул азыр күлүккө жарабайт, Бул күлүккө жарабайт. Бутунан кеткен, полубабкага отуруп калган. Азыр ток эле кулун алып атабыз, мындан тукум алабыз. Кудай буйрса быйыл коштук, эмди жылы Кудай буйрса кулундарын көрөбүз. Көздү этат кылыңыздар, көздү. Замир байке, бул канча жаш? Каяктыкы? Бул 4 жаш. Кыргызстандыкы, Россияныкы? Кыргызстандыкы, бул өзүмдөн түшкөн. Атасы чистый данчак, энеси рысак, данчак менен рысак аралаш. Энеси полукровка, атасы чистокровка. Атасы чистокровка. Бирок бул менимче данчак эле болуп калыптыр го. Энеси рысак менен кандай дедиңиз? Рысак менен данчак. Анда бул атасы чистый данчак. Бул анда бир 70-80% экен да? Данчак. Данчак. Өзүңүздөн түшкөн? Өзүмдөн түшкөн. Канча жаш дедиңиз? Кандай? Жашы канча дедиңиз? Жашы 4 жаш. Жашы 4 жаш. Нелерге үйрөтүлгөн бул эми? Же колдо элеби? Улак сулакка көндүрө элекпин. Пока биз жөнүнө минип бастырып атабыз. Быйыл мына улакка минип баштайм. Ana баскандарын көрүп коелу эми. Данчак. Данчактарда кыйынчылык келет. Булар и көлөмдүү, и күлүк келет, и бойлуу келет. Бойлуу келет. Көп нерсе колдонсо болот да, эгер үйрөтүп алса. Күчтүү келет. Кара. Кандын проценти да көп да. Ана чу. Өзүңүздүн бейлерден демек. Өзүмдүн бейлеринде. Болду бул. Бул аталары, энелери Россияга барып да калабы ошондо? Атасы, энелери по-любому Россияга барып да калат. Көрдүк туугандар. Эми кызыккандар карап көрүңүздөр эми. 3 таза кандуу болбосо дагы бул эми 70-80% таза кандуу экен. Эми көрсөттүк. Турган жеринен да бир көрсөтүп коебуз. Мунун буту кол таза да, Буту кол таза. Саня, на ту сторону. Үйүргө коюлган эмеспи? Үйүргө коюлган эмес. Пока эч нерсе жок экен. Эч нерсе жок. Пока биз жаш болчу, азыр мына 4 жашка чыкты. Кудай буйрса могу кийинки жылы кошобуз. Кошосуздар. Данчак. Менче тиги эккүлүк сатпасаңыз керек. Муну сатып жиберишиңиз да мүмкүнбү? Бул сатып жибериши мүмкүн. Баасына карашат эми. Жакшы берсе берип коюшу мүмкүн. Иштеткени. Карап көрүңүздөр, биз экран астынан номерлерди чыгарып коебуз. Эки таза кандуу жылкыны көрсөттүк. Бул жакта данчакты көрсөттүк.
Дагы бир канча фермаларды көрсөтүп чыгабыз туугандар.